Саламатсыздарбы биздин көрөрмандар, бүгүн биз сиздер менен адистен кеңеш берүүсүндө жолугуп турабыз. Биз адаттагыдай эле калктын укуктук юридикалык маалыматын жогорулатуу аракетинде адистен кеңеш рубрикасы менен кайрадан назарыңыздардабыз. Анда бүгүнкү биздин коногубуз ошол калк арасында суроо талапты көп жараткан мүлк же болбосо мурас бөлүштүрүү темасында болмокчу. Биздин студиянын атайын коногу Юстиция министрлигине караштуу юридикалык жардамды координациялоо борборунун координатору Бостонбаев Каныбек мырза. Саламатсызбы, кош келипсиз. Анда алгачкы сурооду берерден мурда сизге ушул мүлк же болбосо мурас калтыруунун жол жоболору тууралуу кыскача түшүндүрмө берип өтсөңүз. Саламатчылык, жакшы маселени көтөрүпсүздөр. Бул биринчи ушул мурас укугунун жол жоболорун айтардан мурда мурас укугу жөнүндө түшүнүк бергим келип турат. Мурас укугу эмне? Ошол көзү өткөн адамдын мүлкүн ошол башка бир адамга же башка бир адамдарга өткөрүп берүүнүн жол жоболору, мыйзамдуу жол жоболору. Мурас укугу ошол керездин негизинде, ошол мурас таштоочу, мурас калтырган адамдын керездин негизинде, эгер керез жок болгон учурда ошол мурастоо мыйзам жолу менен бөлүштүрүп берилет эки тартипте. Бул негизинен ошол мурас калтыруучу тарап эгер ошол мүлкүн көзү тирүүндө ошол мураскорлорго же бир юридикалык жактарга же дагы бир башка жактарга өзүнүн каалоосу менен ошол жазып калтыруучу бир тараптуу бүтүн болуп эсептелинет. Бул ошол нотариуска барып, ошо өзүнүн мүлкүнүн көзү өткөндөн кийин кимге өткөрүп берүү жөнүндө ошол керез бүтүмүн түзүп, ошол нотариуска жазып калтырып, ошонун негизинде ошол керез калтыруучу көзү өткөндөн кийин ошол керезде көрсөтүлгөн тараптардын чакыртып алуусу менен ошол мүлк ошондой тартипте бөлүнүп берилет ошол мураскорлорго. Керез жок учурда бул ошол жаран каза болгондон кийин 6 айдын ичинде ошол мыйзамда көрсөтүлгөн ошол биринчи, экинчи, үчүнчү очереттеги мураскорлор өздөрү ошол турган округдагы нотариальный конторага кайрылып, ошол мүлктү мурастоо боюнча, мурас укугун алуу боюнча нотариуска арыз менен кайрылат. Нотариус алардын арызын карап туруп, ошол мыйзамдагы ошол баягы очерет боюнча көрсөтүлгөн мураскорлорду чакыртып баарын, ошол көрсөтүлгөн тартип боюнча бардыгына ошол мураскордун укугун, мурас калтыруучунун укугун бөлүштүрүп берет. Бизде көбүнчө жарандар мисалы үчүн кандай мүлктөрдү калтырышат же болбосо ошол кайсы мүлктөрдүн аркасынан көбүнчө суроо табаш болот? Мүлктү бөлүштүрүү бул биринчи белгиси, биринчи тартиби. Ошол мүлк мурас калтыруучуга менчик укугунда болуш керек, же ошол кишиге таандык болуш керек. Калтыруу үчүн бул жерде сиз айткандай кыймылдуу, кыймылсыз мүлктөр болушу мүмкүн, баалуу кагаздар болсун, банктагы акчалар болушу мүмкүн. Ушул мүлктөрдү мурастын тартибинде мурастап алганга болот. Эгер жанагы баалуу кагаздар, банктагы акчалар деп атпайсызбы? Буга байланыштуу мисалы үчүн жубайлар арасында же болбосо атадан балага калган мурастарда көбүнчө сурооду көп жаратса керек. Атадан балага деген бул эми биздеги белек иретинде. Белек менен мурас бул экөө ушу жарандык мыйзамдардын негизинде аныкталган эки башка маселе да. Булар белек бул кез түрүү маалында каалаган адамга, өзүнүн ошол балдарына, неберелерине же башка бир адамга же бир башка бир юридикалык жакка өткөрүп берген укукту бул ошол белек кылуудун негизинде ошол договор дарение дейт, ошонун негизинде. Мурас бул ошол көзү өткөндөн кийинки ошол мүлкүнүн тагдыры жөнүндө ошол мүлктүн ээсинин мындай түзгөн мындай бүтүмү да бир тараптуу. Мурасты бул ошол мурастоо керездин негизинде же мыйзамдын негизинде бөлүштүрүп берилет. Тартуулоо, сиз айткан белек кылуу келишими бул каалаган маалда көзү түрүү маалда каалаган мүлктүн бөлүгүн кайсы тарапка болбосун өткөрүп бергенге укугу бар. Эгер ошол биз айтып аткан мураскор
калтырган өзүнүн мурасын балким көзү өтүп кетти, көз өткөнгө чейин дагы. Мурасты алуучу адам канча мүнөттүн ичинде өзүнө өткөрүп алыш керек? Бул мыйзамда көрсөтүлгөн тартипте 6 айдын ичинде арыз менен кайрылыш керек. Арыз менен кайрылып, ошол мен мурасты алуучу киши алуу үчүн арыз менен кайрылат. 6 айдын ичинде ошол башка мураскорлорго да кабар берилет бардыгына. Ошол сиздер тараптан берилет. Нотариус тараптан берилет, анан ошол башка мураскорлор тараптан берсе болот. 6 айдан кийин гана ошол мурастын канча тартипте бөлүнөт, кимге канча ошол аныкталгандан кийин мурасты өткөрүп алуу боюнча ошол нотариус тарабынан мурастуу укугу боюнча күбөлүк берилет. Күбөлүктүн негизинде сиз айткан ошол кыймылсыз мүлк боло турган болсо, ошо кадастр каттоо кызматына барып өзүнө ошол мурастын негизинде, күбөлүктүн негизинде өткөрүп алса болот. Мурасты берүүчү, мурасты калтырып жаткан киши эгер баягы өзүнүн чечиминен кайтып кеткен учурда канча убакыттын ичинде? Бул эми керез жөнүндө сөз болуп атат. Керезди калтырган күндөн кийин каалаган маалда барып өзгөртсө болот. Жаңы керез түзүп. Мисал мындай көп катталган мисалдарды айтып кете турган болсок, бул жубайлар. Эгер катуу ооруп калып, же дагы башка ошол саламат сактоо тармагындагы адистердин мындай корутундусу болуп, ошондой болуп кала турган болсо, мисал жубайлар башка бир жубайына калтырып кетти керез кылып. Ошол көзү өткөнгө чейин ошол жубайлар ажырашып кете турган болсо, кайра нотариуска барып туруп, арыз ошол кайрылып туруп, ошол керездин бир бөлүгүн же бардык бөлүгүн өзгөртүп, жаңы керез түзүп, жаңы жубайына керезди калтырып койгонго укуктуу. Жаңы керез түзүлгөндөн күндөн тартып, эски керез өзүнүн мыйзамдык күчүн жоготот, юридикалык күчүн. Демек, көзү барда гана бул өзгөртүүгө болот экен. Эгер көзү өтүп кеткен болсо, өзгөртүүгө мүмкүн эмес. Эми өзгөрткөнгө болбой калат да көз өткөндөн кийин. Анан ошо мүлк бөлүштүрүү арасында мисалы үчүн кандай мүлктөрдү бөлүүгө мүмкүн эмес, кандай мүлктөрдү бөлүп алса болот? Бул жарандык кодекс, жарандык мыйзамдардын негизинде мүлктөр бөлүнүүчү, анан бөлүнбөөчү болуп бөлүнөт да. Бул жерде делимый, неделимый деп. Эгер мүлк натуралдык түрдө бөлүнгөндө өзүнүн баасын, сапатын же ошол багытын, колдонуу багытын жогото турган болсо, бул бөлүнбөй турган мүлк болуп эсептелинет дагы. Мунун баасы эсептелип, ошол баасы боюнча бөлүнөт. Эгер кайсыл тарапка мүлк өтө турган болсо, ошонун жарым баасын берки мүлктү албай калган тарапка акчалай түрдө компенсировать этип берилет. Ал эми биздин мыйзам боюнча милдеттүү үлүшкө кимдер ээлик кыла алат? Туура, кызыктуу суроо. Милдеттүү үлүшкө кимдер? Милдеттүү үлүшкө ошол мурас калтыруучунун көзү өткөн адамдын жашы жете элек балдары. Аракетке жөндөмсүз, мындай өз алдынча мындай оокатын кыла албаган жубайы же балдары, ошол булар милдеттүү мурас кабыл алуучулар болуп эсептелинет. Бул ошол эле кезде керез калтырган кезде дагы булардын акысы, укугу корголот да ошол жердечи. Ошол жерде корголуп, керез эгер ошол мурас калтыруучу бардык мүлкүн өткөрүп берген жерде дагы ошол милдеттүү мураскорлордун долясы ошо жарымынан аз болбош керек, ошол бөлүнүп берилет. Ал эми мурастын дагы башка, мисалы үчүн жарандар көбүрөөк билбеген кандай түрлөрү бар? Мурастын түрлөрү десек суроо кичине туура эмес болуп калат экен. Мурастоонун түрлөрү. Эки мыйзам боюнча анан азыр айтып кеттик, керез калтыруу жолу менен эки түрү каралган. Эки түрү бар демек. Анан сиздерге кайрылган ушул жарандар мисалы үчүн 10 суроо менен кайрылыш керек болсо сиздерге, анын канча пайызы менен көбүрөөк биздин жарандар сиздерге кайрылат? Биздин жарандар негизинен ошо акыркы укуктук консультация берүүнүн статистикасын карай турган болсок, басымдуу бөлүгү ошол кыймылдуу мүлк, кыймылсыз мүлк, мисалы үчүн жерге байланышкан
жерди сатып алуу, ушул эле мурастоо, ушул жерге байланыштуу башка ушу чыр чатактар боюнча чечүү боюнча анан дагы бир бөлүк ошол үй бүлөлүк маселелер боюнча, үй бүлөлүк мүлк боюнча ажырашуу, алимент ушулар боюнча көбүнчө кайрылаттар. Эми бул боюнча сиздерде мисалы ушул кайрылган жарандардын маалыматтуулугун жогорулатуу аракетинде кандай иш-чараларды өткөрөсүздөр? Негизги иш-чара бизде ошол мамлекет кепилдеген юридикалык жардам координациялоо борбору толук эле ошол юстиция министрлигинин бирден бир ошол аткарган ишинин бир бөлүгү болуп, ошол укуктук пропагандалоо же элге укуктук маданиятын, укуктук аң сезим көтөрүү максатында ошол укуктук нормалар боюнча түшүндүрмөлөрдү берүү болуп эсептелинет. Бул ушул юридикалык жардам боюнча мыйзамда да каралган. Бул консультация берүү бир эле юстиция министрлигинин эмес, бардык мамлекеттик органдарга жүктөлгөн. Бардык мамлекеттик органдар ошол өздөрүнүн аткарган иши боюнча кайрылган тарапка толук түрдө консультация, акысыз түрдө консультация берүүгө милдеттүү бардыгы. Кандай учур болбосун? Кандай учур болбосун, кайрылган тарапка ошол аткарган иши боюнча сөзсүз маалымат бериш керек. Ар бир адис, ар бир мамлекеттик орган. Бул мыйзам боюнча милдеттендирилет. Анда ушул убактыңыз табай бизге келип маек куруп бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Ишиңиздерде ийгиликтер болсун. Урматтуу биздин көрөрмандар, ушуну менен бүгүнкү көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Ал эми келерки берүүдө сиздерден келген албетте суроолордун жана кайрылуулардын негизинде атайын адистерден кеңеш алып берүүгө даярбыз. Амандыкта туруңуздар.